Саламатсызбы? Мен атым Сабыр. Мен бүгін сіздерге радио же теледе жаңылық, мақалаға текст жазу, интервью жана сторителлинг туралы айтып берем. Көпчүлүк учурда тема 3-4 сөздөн турат. Баш сөз же лид 2-3 сүйлөмдөн ашпауга тийиш. Жаңылык ким, эмне, качан, каерде, эмне үчүн деген суроолорго гана жооп бериши керек. Сүйлөмдөрдү кыска жазыңыз. Ашыкча сөздөрдөн арылыңыз. Кыска жазылган маалымат кесипкөйлүктүн белгиси. Жаңылык жанрында uzun жазылган текст окурманды зериктирет. Сенсация жаратам, маалыматты башкалардан биринчи жарыялайм деп ашыкпаңыз. Ыкчамдык керек, бирок кабарды тез жарыялайм деп шашсаңыз, бир жерден ката кетирип коюшуңуз мүмкүн. Сиз башкалардан биринчи болууга эмес, башкаларга караганда так маалыматты берүүгө аракет кылыңыз. Текстте сезимдериңиз билинбесин. Сиз маалымат таратуучу адамсыз. Өкүнүчтүү же кубанычтуу окуяны чагылдырып жатканда да муну эсте сактаңыз. Жөн гана баяндаңыз, окуяга баа бербеңиз. Тилекке каршы, бактыга жараша сыяктуу сөздөрдү такыр колдонбоңуз. Сиз журналистсиз, баалоочу эмес. Эл аралык стандартта журналист тигил же бул өлкө, облус, шаар, айыл тургуну, жараны катары жазбайт. Биздин өлкө, коңшу өлкөбүз, мекендешибиз сыяктуу сөздөрдү колдонбоңуз. Бейтарап болуңуз. Жаңылыкты район же айылдын атынан баштабаңыз. Мисалы, Көкташ айылында таза суу чыкты эмес, Баткен районундагы Көкташ айылында деп жазыңыз. Кылмыш иштери тууралуу жазганда, кылмыш кодексиндеги берененин номерин гана эмес, ошол берене эмне деп аталаарын сөзсүз жазыңыз. Текстти жалпак тилде жазыңыз. Башкалар түшүнсүн. Кыргыз Республикасынын президенти, Орусия Федерациясынын мамлекеттик думасы, Кытай Элдик Республикасынын коммунисттик партиясы эмес, Кыргыз президенти, Орусиянын Мамдумасы, Кытай Компартиясы деген эле оң. Окурман ата-энеңиз же эже карындашыңыз, ага-иниңиз же досуңуз сыяктуу адамдар. Тексттеги ар бир сөздү ошолор жакын адамдарыңызга сүйлөп жаткандай жазыңыз. Кайталанма сөздөр башкаларды тажытат. Кээ бирлер билдирди дегенди бир абзаста 3-4 жолу колдонушат. Анын ордуна деди, айтты жана башка сөздөрдү иштетсе болот. Жазып бүткөндө текстиңизди 2-3 жолу үн чыгарып окуңуз. Кайталанма сөздөрдү байкайсыз. Котормо. Текстти башка тилден которуп жатканда деле жалпак тил эрежесин сактаңыз. Сөзмө-сөз которбоңуз. Анда текст татаал болуп калат. Себеби ар бир тилдин өз эрежеси бар. Сөзмө-сөз котором десеңиз, биринчиден өзүңүз кыйналасыз, экинчиден угарман көрөрманды кыйнайсыз. Тексттин мазмуну калсын, бирок жөнөкөй тил менен жазыңыз. Бирок саясат же талаштуу жагдай боюнча кимдир бирөөнүн цитатасы болсо, аны сөзмө-сөз жазышыңыз керек. Бэкграунд. Жаңылык же кабар жазганда, аягында бэкграунд баш жатканда таржымал, тарых, статистика эске салуучу жагдай сөзсүз болсун. Мисалы, өзгөндө көчкүдөн жабыркагандарга берилип жаткан жардам тууралуу жаза турган болсоңуз, аягына 2017 жылдын 29 апрелинде Өзгөн районундагы Аюсай айылында тоо боорунан жер көчүп, 7 үйдү басып калган 24 киши топурак алдында мерт кеткен деп жазууга тийишсиз. Эми макала үчүн текст жана макала жаңылык үчүн интервью алууда кеп кеңештерди айтып берейин. Ошондой эле макаланын фокусун тандоо тууралуу да сөз кылабыз. Макала жазууда алдын ала фокусту тандап алуу маанилүү. Бул макаланын структурасын түзүүгө жардам берет. Эгер сиз үчүн макаланын фокусун тандоо кыйын болуп жатса, анда алдын ала макаланын маанилүү жагдайын аныктап алган оң. Бул үчүн сиз тандап алган темада чыккан жаңылыктарга көз салып көрүңүз. Кээ бир жаңылыктар кеңири макала даярдоого негиз болуп бере алат. Фокус аныкталган соң макалага керектүү маалыматтарды интернеттен изилдеп алыңыз. Албетте сизге чейин бул темада башка журналисттер же медиа бул фокуста материалдарды, маалыматтарды жарыялаган чыгар. Бул сизге маселенин теманын кайсыл жагдайын чагылдырууга, кимдерден комментарий алууга негиз болуп берет. Кийинки кадам макалага керектүү каармандарды, интервьюерлерди, адистерди тандоо, издөө. Эми интервью жөнүндө сөз кылсак, алдын ала контролдук даярдануу баракчасын даярдап алыш керек. Теманы изилдөө, бирок теманы бир нече аспекттер менен чектеп алуу зарыл. Булар актуалдуулугу, көйгөйдүн мазмуну, аудитория үчүн эмнеси пайда, кызыктуулугу. Аудитория үчүн кызыктуу темага жооп бере ала турган адамды табуунун критерийлери: профессионалдуулугу, компетенттүүлүгү, жакшы баяндоосу. Ал эми интервью кандай форматта өтөөрүн чечип алуу үчүн онлайн же жеке сухбат, жолугуп сүйлөшүүбү, ушулардын бардыгын алдын ала ойлонуштуруш керек.
Егер маектеш табылса, анда ал тууралуу маалыматтар менен таанышуу, ал жөнүндө изилдөө талап кылынат. Тандап алган адам менен байланышууда эреже жана этикеттер бар. Алар өзүңүздүн атыңызды кайсыл редакцияда экендигиңизди айтуу зарыл. Байланышканыңыздын себебин жана сүйлөшүүчү теманы түшүндүрүп берүү. Эгер зарыл болсо, кээ бир суроолорду, багыттарды сүйлөшүп алуу оң. Бирок берилүүчү бардык суроон эмес. Интервьюну өткөрүү датасы, убактысы, узактыгы жана кайсыл жерде өтүүсү тууралуу да кеңешип, келишип алган оң. Тема тууралуу маалымат чогултуу, изилдөө тууралуу айтып кетсек, интернеттен айрыкча статистикалык маалыматтарды темага байланыштуу таржымалдар сизге маектешкен кезде кереги тиет. Интервью алуудагы кеп кеңештерге токтолсок, анда эмне кылуу керек? Негизги делген бир канча суроолорду алдын ала даярдап алуу керек. Маектешти уга билүү, күчтүү биринчи жана акыркы суроо, суроолор так кыска жана ачык болуусу шарт. Теманы кайра-кайра кайталоо кереги жок, татаал сүйлөмдөн качыңыз. Бир сүйлөмдө эки суроо эмес, бир гана суроо берүү. Антпесеңиз, интервьюер өзүнө ыңгайлуу суроого жооп берип коет. Кыскартууларды чечмелеп берүү же чечмелеп берүүнү сурануу адис үчүн же теманы изилдеген сизге түшүнүктүү болушу мүмкүн, бирок аудиторияга аббревиатура таптакыр түшүнүксүз болуп калсачы. Интервьюнун жүрүшүн көзөмөлдөн чыгаруу жана багыттоо. Маселен, маектешкен адам таптакыр темадан чыгып кетиши мүмкүн. Интервью алып жатканда сылык жана ийкемдүү болуу. Интервью берип жаткан адамдын көзүн тик кароо. Дитиңизди коюп туруңуз. Керек убакта сөздү буруп кесип кетүү албетте сылык сөздөр менен. Мисалы, сөзүңүзгө аралжы, кечиресиз, сөзүңүз оозуңузда бирок деген сөздөр менен. Убакытка көз салып туруу. Хронометражды эстен чыгарбоо керек. Балким сизге 3 минуталык эле комментарий жетиштүү болот. Эмне кылбоо керек? Интервью берүүчүгө маек башталгыча суроолорду айтып койбоо керек. Ооба жок деген жооп кайтара турган суроолордон алыс болуу. Сиз мынтип ойлойсузбу? Сиз мындай кылууга болбойт беле деген сыяктуу жакындаштыруу суроолордон алыс болуу. Интервью берип жатканда да, ооба деген сөздөрдү көп кайталоо керек. Керек болсо таптакыр колдонбой койгон дурус. Эгер маектештин айтканын ушунчалык колдоңуз келсе, анда баш ийкеп коюңуз. Атайын терминдерден качуу, расмий сөздөрдөн, суроолордон алыс болуу. Керектүү адамдардан пикирлер, маектери алынып, маалыматтар табылгандан кийин макаланын, сюжеттин же репортаждын структурасын түзүп алыңыз. Сюжетте көбүнчө каарман менен баштоо угарманды өзүнө тартат. Жандуу үндөр коштолушу маанилүүрөөк. Мисалы, бул сюжеттегидей. Кече 1 ай суу жок болгондо, июнда, ошондо куруп бүттү. Мана азыр онан кийин суу келди. Суу келгенден кийин койдум. Көктөгөндөр кичине көктөп турат, калганы өлдү да. Кечен чөп чийип кетти. Канча сотук кургады? Бардыгы эле курган да мына. Жок. 3 соткадай жерине кыш чыгаарда помидор айдап, эми болсо анын куураган шактарын тиктеп турган Кыргыз Кыштак айылынын тургуну Жуманали Калпаев эгин айдаарда бир топ кирешени элестеп, помидор көчөттөрүн Оштон сатып келген. Эми минтип айылга суу жетпей, түшүмгө кирген помидорлор куурап, киреше да жок. Чыгым да акталбай турат. Курга бүттү да. Кийин тагыдан көктөгөндөр турат энди. Помидорлор жок эле кичине болуп. Мына пишип аткандары карагыла десе. Көчөттөр пишип тамам. Суусуз пишип майда каптыра албай калды да бардыгы. Ошо дарыядан келиш керек. Июнь айы суу жок болуп кетти. Июлда ham жок болду. Мына азыр суу болсо мыналар азыр 25 сом помидор базарда турабы. А бирден 100 килодан үзө берсең. Андан ары маселе кантип жаралды? Аны чечүү жолдору кайсылар тууралуу баяндап кетсе болот. Бул баян сыяктуу кандайдыр бир маселе же көйгөй тууралуу макала жасап жатсаңыз, адистердин, мамлекеттик кызматкерлердин, эксперттердин түшүндүрмөсү, баасы кошулганы зарыл. Баяныңыздагы респонденттин айткандарын сиз да текстте жазбаңыз. Мисалы, шаар мэри Үсөн Асанов көчөгө таштанды ыргытуу туура эместигин айтты деп туруп, артынан мэрдин көчөгө таштанды ыргытуу туура эмес деген сөзүн бергениңиз ката болот. Анын ордуна шаар мэри Үсөн Асанов элди тазалыкты сактоого үндөдү деп туруп, артына мэрди сүйлөтүп койсоңуз болот. Эгер жаңылык бэкграунд менен аяктаса, а макала таржымал бэкграунд келечекти божомолдоо менен жыйынтыкталса болот. Бул темага же материалдын жанрына көз каранды. Окуяны бирдей үн менен окуу, учу кыйры жок тексттер аудиторияны зериктирип жиберет.
Ал эми радио, теледе андан бетер зеригиштүү болот. Андыктан окуяларды баяндаганда интершундарды кошуп, башкалардын эмоцияларын, үндөрүн кошуп кооздоо талап кылынат. Azıl kanal tutsam argımak buradan aramaz. Argımak gülük beysi yok, şunun haydını kuyuresi yok. Азыр видеодон көргөнүңөрдөй, бул Манас айтуу. Биз эмне үчүн Манасты уктук? Анткени Манас эпосы бул байыркы storytelling. Storytelling бул баяндоо, айтып берүү, чеберчилик менен көркөмдөп, уккулуктуу, жеткиликтүү кылып айтып берүү өнөрү азыркы заман бап тилде storytelling деген терминге байланган. Storytellingдин омурткасы факт плюс эмоция. Storytelling кыргыздарда байыркы замандардан эле келе жатат. Буга бир эле мисал 1000 жылдык тарыхы бар Манас эпосы. Манас эпосын тамга тааныбаган эл эч жерге көчүрүп, түшүрүп отурбай эле ооздон оозго өткөрүп жүрүп, биздин илим, билим, технология өнүккөн доорго жеткирип берди. Манастан башка кыргыздарда миңдеген фольклордук чыгармалар бар. Алардын арасында эпостардан тартып, жомок, легенда, уламыш жана башка жанрдагы storytellingдер жашап келет. Силер жакшы билесиңер, эски уламыш жомоктордун көпчүлүгү илгери бир заманда же бар экен, жок экен. Илгери бир заманда абышка кемпир болгон экен деген сыяктуу сөздөр менен башталат. Силер деле жомок угуп чоңойсоңор керек. Көбүнчө жомокто айткан киши анын каармандарынын ролуна кирип айтса, аны угуп отургандарга кызыктуу болот. Мисалы мен өзүм балдарыма кечинде жомок окуп бергенде же айтып бергенде каармандардын ролуна кирип, жаш баланын же жаныбарлардын баласынын үнүн ичке кылып, чоңураак же каардуураак каармандардын үнүн жоң кылып окуп берем. Кээде улактын ордуна өзүнө окшоп маараганга туура келет, чымчыкка окшоп сайрашка, жада калса машинага окшоп вың деп жүрүшкө да туура келет. Демек, storytellingдин бир усулу угармандарды өзүнө тартуу үчүн окуяны, тарыхты кызыктуу кылып айтып берүү десек болот. Мен уккандан бир көргөн демекчи, соңку жылдары анимациялар көбөйүп жатат. Себеби укканга караганда көрүүнү түрдүү сценарийлер аркылуу окуяны баяндап көрсөтүү күч алып жаткан учур. Pixar, Walt Disney, DreamWorks Animation жана башка чоң студиялардан баштап чакан топторго чейин чыгарган анимациялык тасмалар, кыска толук метраждуу кинофильмдер аябандай популярдуу болуп жаткан учур. Storytelling – факт плюс эмоция. Жарнама үчүн да storytelling колдонулат. Маркетингдеги бир ыкма, усул катары пайдаланып келет. Кайра эле кыргыздардын тарыхына карасак, белгилүү бир хандар, бектер же бийлиги акчасы бар адамдар жанына ырчы алып жүрүшкөн. Ал ырчылар хан бектерди аш тойлордо же башка бир уруулардын элдин жакшылыктарына барган учурларда мактап ырдашкан. Дагы бир нерсени белгилей кетсек, ашыкча болбос, окуя тарыхты баяндоодо айрым учурларда кайсы бир музыкалык аспап коштоосу мүмкүн. Бул дагы элдин угуучулардын көңүлүн буруу максатында. Кайсы бир компаниянын ишкананын кызыкчылыгына storytelling аркылуу иштеп, бүгүнкү күнү адамдар акча таап жатышат. Акча төлөгөн компанияга өндүрүшүн алдыга жылдырууга пайдасы тийсе, storyteller үчүн кошумча каражат табуу булагы. Storytelling кандай пайда алып келиши мүмкүн? Адатта белгилүү storyteller же баяндоочу аудиториясын же угармандарды өзүнө тартуу үчүн жеке тажрыйбасынан мисал келтирет. Анткени адамдар, угуучулар көбүнесе экрандын ар жагында отурган storytellerди бактылуу, бай адамдар катары кабылдап, ал ушул деңгээлге кантип жеткенине кызыгышат. Droga para pelo. C'è il carnavalo, c'è il capitano, c'è il carnavalo.
seu televisor. Queda inaugurado el estadio. Rendell! Go! Nike компаниясының бұл рекламалық ролигі Канские львы деп аталған сынақта гран-прини жеңіп алған. Өзіңіз көргендей, Алехандро Гонсалес Иньярриту тартқан бұл тасманы реклама деп айтуға дағы оғыз барбайды. Бірақ бұл реклама. Авторлардың фантазиясы ушунчалық футбол талаасында топты алған әрбір футболисттің башына келе түшкен ойлары көрсөтүлгөн. Адам баласы арқандай олутту қадам таштарды, анын болочогу қандай болот, ошого бир сарепсеп салып алғаны тура болор. Storyteller болып аудитория же угарман чогултууга кантип жетишсек болот. Силер деле YouTube'та, Facebook'ta, Instagram'da жана башка соцтармактарда кейбир адамдар күнүмдүк жашоосун баскан турганын же бала чагын жазып жүрүп эле өзүнү окурман топтоп алганын байкап жүрсөңөр керек. Стив Джобс ким экенин жакшы билесиңер. Жогорку окуу жайын аяктабай туруп, дүйнөлүк технологиянын атасы, белгилүү инсанга айлана алды. Ийгиликтүү storyteller болуу үчүн жогоруда биз айткан факт плюс эмоция, максат, тарых, баян керек. Окуяны тарыхты кайдан алса болот? Айланабыздан эле. Биз өзүбүз кабылбасак да башка бирөөнүн тагдыры, чалдыккан окуясы башынан өткөргөнү же башка бир тарыхчылардын ийгиликтүү сторителлингке негиз болуп бере алышы мүмкүн. Азыр баяндоо жакшы көрсөтүлгөн, каарман менен маселе так ачылган белгилүү журналист Уланбек Эгизбаев менен Уланбек Асаналиевдин тасмасына назарыңыздарды бурайын. Ушул биздин айылдан өзүм төрөлгөн айылдан ушул айылга чейин 10 километр болот. Ушул 1,5 жыл жөө барып келип иштедим. Ал убакта жаңыдан окууну бүткөнбүз, спортивный закалка бар. 1,5 жыл жөө барып келип иштедим. Андан кийин андан кийин ат алдык. Ошол ат менен келип иштеп, кичине жеңил болуп калды эми бул кызыкчылыгы да бар экен да, ден соолукка дагы пайдасы бар экен. Кызыкчылык ушул келатып, жолдо келатып, жаратылыштын таң эрте туруп келатабыз да. Таң эрте эртең мененки саат 6-да туруп, ошол саат мал-салды тейлеп коюп, анан бери карай жөнөйбүз да. Ушул келатканда эртең менен адамдар уктап жатканда кызыктуу, эң мындай табигаттын сулуу кез ошол кез болот экен.
илгеркилер баарыбыз деле айткан экен. Ким эрте туруп күндүн нуру насибин чачып атканда ошол насиптен алып калган киши бактылуу дептир. Демек биз дайыма ошол күндүн чыкканын эң биринчи нурларын биз көрүп, биз ошондон насип алып атабыз. Мына бул да кызыктуу экен да. Сауат багай. Сауаттылык кандай? Жакшы, жакшы. Жумушка жанадыңызбы? Ооба. Жыйырма беш жыл болду. 25 жыл болду. Ушул болуп иштеп келатам. Азыр Кудай буйрса дагы Кудай ден соолук булса мындан арыда балдарга өзүбүздүн билимибизди бере бермекчибиз. Жаш балдарга тарбиялап өстүрө бермекчибиз. Эртең менен караңгыда чыгабыз. Караңгыда чыгып келатып 6-ларда чыгабыз, ушу 8-де сабак башталат. Анан ошондон кечикпей өз убагында барайын балдарга. Эми бир күн кечигип калсаң балдар жол карап калат. Анан ошолордон кечикпейин деп жөнөбүз, эми көнүп да калдык. Анан катаал шарттар деле сезилбей калды. Мен ошол кесипке болгон сүйдүм ушул экен. Ар ким өзүнүн ордун билип, турмуштагы ордун билип, кандайдыр бир нерсени жакшы жасап, ошону өзүң көңүлүңө жаккандай жасаң ошол болот экен да. Менин ордум мына мисалы үчүн ушул мугалимдик кесип болуп калды, педагогикалык кесип болуп калды. Анан өзүмдү ушул жерге туура эле келдим деп ойлоймун. Анан ошол кесип менен адам барктуу да болот экен. Саламатсыңар балдар? Отургула. Так, сабакка даярбызбы балдар? Ар бир кесиптин сөзсүз түрдө жакшы оор жагы да болот, жеңил жагы да болот. Эми баарыбыз эле оор жагын көрүп, ал кесиптен таштап коюп кетип калсак анан кандай болот? Анда балдарды кандай да окутабыз? Биз ушул балдарды келечекте ушул кандайдыр бир жоопкерчиликке, өзгесин урматтаганга үйрөтүп атпайбызбы? Анан өзүбүз мугалим болуп туруп ошол кичине оорчулуктан качсак, оорчулуктан жеңе билбесек, анда кайдан биз балдарга тарбия беребиз? Негизги биздин милдетибиз балдарга тарбия бергенде өзүбүз тарбиялуу болушубуз керек. Үлгү болгондой, өзүбүз өрнөк болгондой, өзүбүздүн баскан турганыбыз менен, сүйлөгөн сөзүбүз менен, кылган ишибиз менен балдарды көрсөтүш керек. Мен балдарга ушул өзүмдүн кесибим менен ушунча жыл жолдун катаалдыгына, аба ырайынын катаал шарттарына карабай, ушул өзүмдүн кесибимди сүйгөн үчүн ушул жерде бир жерде иштеп келатабыз. Давай, Коңшулаш эки мүчөсүнүн арифметикалык орточо маанисине барабар. Көзгө көрүнбөйт экен да мугалимдин эмгеги. Качан балдар чоңоюп өсүп бир ушул эл керегине жарап, момундай элге көрүнүктүү болуп калыпканда, ошол жерден ошол балдарды көрүп сыймыктанат экенсиң. Мынакей мен окуткан балдар, ушул биз тарбиялаган балдар мына момундай өсүп азыр эл керегине жарап атат деп. Мына ошолорду көрүп өзүбүз кубанат экенбиз. Өзүбүз менен тең балдар, теңдеш балдар убагында коммерцияга кетип атты, бизнес жасап кетип атты. Алга деле шарт болуп турду. Анан баарыбыз эле бизнесмен, баарыбыз эле коммерсант болуп алсак, балдардын, элдин келечегинде ойлош керек да. Ага да киши керек да. Баарыбыз эле аркалап, акчанын аркасынан, бул жанагы материалдык жактан караганда, материалдык
эми менен караганда көз караш бул көз караш менен караганда мугалимдер мындан жардыраак болот экенбиз. Бирок өзүбүздүн духовный илимий жагынан бай элебиз, байбыз. Елу жаштағы Кеңішбек Шорықов 25 жылдан бері мұғалімдік кесіпті арқалап келеді. Өзі Түп районының Долон айылында жашайды, іштеген мектебі Ақсу районының Жылдыз айылында жайгашкан. Жолдың ұзақтығы 10 шақырым, ортодо Бөксө тоу бар. Кеңешбек ағай жолдың қаталдығына қарабай жаштарға білім беріп келеді. Ал күнүнө 2 сааттык жол басып, болгону 8600 сом гана айлык алат. Storytelling'тің бүгінгі замандағы орды мына ушундай кенен жана маанилүү. Storytelling ийгиликке жетүүнүн бир ыкмасы. Блог, китеп, ролик, кино, жада калса чоң эненин жомогу, шайыр жеңенин айылдагы кичине окуяны блокбастердей кылып айтып бергени, мунун баары storytelling. Мына биз бул кыска сабактардан жаңылык, макала жазуу, интервьюнун маанилүүлүгү, маалымат топтоодогу негизги жагдайлар тууралуу сөз кылдык. Ошондой эле баяндоо же storytelling жанры тууралуу да кеңири түшүнүк берилди. Ошону менен биздин видео сабагыбыз аягына чыкты. Албетте видео сабакка караганда жүзмө-жүз көрүшүп, суроо жооп менен иштеген мыкты. Ошону менен биздин видео сабагыбыз соңуна чыкты. Эсен туруңуз.